Саламатсыңарбы балдар? Анда эмесе бүгүнкү биздин сабагыбыз адабият сабагы туурасында болмокчу. 11-класс адабият сабагы мугалим Бердалиева Света Ташбаевна. Бүгүнкү биздин өтө турган жаңы темабыз балдар Мар Байжиев. Байжиев Мар Ташимович 1935-жылы 23-мартта туулган. Туулган жери Жалал-Абад. Ишмердүүлүгү жазуучу, драматург, ал эми жанры болсо роман, повесть. Мар Байжиев. Мар Байжиевдин өмүрү, чыгармачылык жолу туурасында таанышалы балдар. Анда эмесе өмүр баянына токтолдук. 1960-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинин орус тили жана адабият бөлүмүн бүтүргөн. 1962-жылдан 1964-жылдары Москвадагы жогорку сценардык курста окуган. Кыргыз фильм кино студиясында улук редактор болгон. Кыргыз КСРнин Маданият министрлигинин репертуардык коллегиясынын башкы редактору болуп иштеген. 1971-жылдан 1975-жылдары литературная газетанын Кыргызстан боюнча өз кабарчысы болгон. 1961-жылдан кинематографисттер союзунун мүчөсү болгон. 1966-жылдан баштап жазуучулар бирлигинин мүчөсү болгон. Мар Байжиев орус жана кыргыз тилдеринде жазып, котормочу да катарында таанылган. 1961-жылы сатиралык аңгемелер жыйнагы жарык көргөн. Мар Байжиев тарабынан балдар бойго жеткенде, эр намысы, ар бир үйдө майрам, кыз күйөө, 6-күнү кечинде, узак сапардагы поезд пьесаларын жазган. Эр пьесасынын сюжетине 2 опера түзүлгөн. Мар Байжиев Кожо жаш эпосунун мотиви боюнча байыркы жомок драмасын жазган. Мар Байжиевдин чыгармалары КМШ, чет өлкөлөрдүн тилдерине которулган. Өзүнчө китеп болуп басылып чыккан. Драмалары КСРнин 200дөн ашык театрларында Москва, Ленинград, Киев, Ташкент, Рига, Тбилиси, Баку, Алма-Ата шаарларынын жана Польша, Венгрия, Австрия, Канада, Монголия, Румыния, Болгария, Финляндия жана башка өлкөлөрүнүн сахналарында да коюлган. СЭДЕП фондунун президенти, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин эл депутаты, Маданият эл агартуу мамлекеттик тил жана туризм боюнча жогорку кеңештин комиссиясынын төрагасы 1990-жылдардан 1994-жылдарга чейин болгон. Бүгүнкү күнгө чейин кино академиянын президенти болуп иштеген. Мар Байжиевдин чыгармачылыгы боюнча дипломдук, кандидаттык, доктордук иштер корголуп, өзүнчө монографиялар жарык көргөн. Драматург Мар Байжиевдин балалыгы дагы, жаштык кези дагы, чыгармачылык тагдыры дагы татаал, карама-каршылыктуу болгон. Анын балалыгы улуу ата мекендик согуштун оор жылдарына туш келген. Кыйынчылыктуу, кырдаал,
Мардын атасы Ташымды 1942 жылы согушка аттанышы менен татаалданган. Эми балдар, Мар Байжиев ким деп бизге суроо бергенде өзүбүз кандай жооп беребиз? Анда эмесе экранга көңүлүбүздү буралы. Мар Байжиев жазуучу. Мар Байжиев драматург. Мар сынчы, котормочу, сатирик жана КСРБнын жазуучулар бирлигинин мүчөсү. Кыргыз КСРнин Маданият министрлигинин репертуардык коллегиясынын башкы редактору. Мар Байжиев. Балдар, Мар Байжиевди биз ким экенин тааный алдык. Жазуучу, драматург, сынчы, которбочу, сатирик десек жаңылышпайбыз балдар. Мар Байжиевдин балдар бизге эң белгилүү болгон, окурмандардын сүйүп окуган драмасы 4 адам драмасы. Мына ушул 4 адам драмасы менен Мар Байжиев таанымал болгон. Каармандарды 4 эле адам ойногон. Каармандар 4 эле адамдан турган. Ысык бүтүп, Ысык көлдүн акыркы эс алуучулары да кеткен соң, эң жээкте калган адамдар кокусунан бири-бирин кезиктирип, бири-бири менен бир-бирден сүйлөшүп отуруп, кимдин ким экендиги билинет. Алардын бири Азиз. Ал жап-жаш жигит. Аскер кызматынан отставкага чыккан. Ушунун себебине кызыгып отуруп, улам суроодон суроо чыгарып отуруп, Нази бет маңдайындагы жигиттин адамдык бейнесин ачып алат. Нази болсо бир убакта артист, бийчи болом деп, ал жердеги адамдардан көңүлү калып, соода тармагына кирип иштеп жүргөндө, эсеби жетпей камала турган болгондо Искендер келип куткарып калат. Искендердин идеялы, ой максаты ичип жеште көңүл ачышта. Ошол үчүн Назини көлгө алып келип атат. Дал ошол учурда Азиз да болот. Ал ыракы чыгышта деңизде сакчылык кылган капитан эле. Алар кокусунан деңиздин кайсыл бир бөлүгүндө радиацияланган аймак бар экенин аныктап калышат. Күтүүсүз байкалган нерсе экипажды түрдүү ойго чөмүлтөт. Жеке кабар берүүгө радио аппараттарды да иштен чыгып калганын сезишет. Ошол коркунучтуу аймакка жүздөгөн киши менен жүргүнчүлөр теплоходдо сүзүп келишет. Эмне кылуу керек? Бир гана жол катер радиацияланган зонаны аралай өтүп, жарык берип коркунучтуу аймакка жүргүнчүлөр теплоходдун өткөрбөй тосуп калуу керек эле. 2 жол бар. Же жүздөгөн адамдын зыяндуу нур алышы, же катердеги төртөөнүн өлүмү. Азиз экинчи жолду тандайт. Жүргүнчүлөр кемесин булганган аймакка өткөрө койбой, белги берип токтотуп калат. Өздөрү болсо нурланууну алат. Экөө дароо эле жан берет, үчүнчүсү жарым жан болуп калат. Алар кокусунан деңиздин кайсыл бир бөлүгүндө радиацияланган аймак бар экенин аныктап калышат. Күтүүсүздөн байкалган нерсе экипажды түрдүү ойго чөмүлтөт. Ошол коркунучтуу аймакка жүздөгөн киши менен жүргүнчүлөр теплоходду сүзүп келе жатканын көрүшөт. Өздөрү болсо нурлануу алат. Экөө дароо эле жан берет. Үчүнчүсү жарым жан болуп калат. Төртүнчүсү ошол окуянын эстелиги катары маймыл куурчак көтөрүп жүргөн Азиз жакында өлөт. Өлөр алдында Ысык көлгө келет.
Ал адамдык эмне экенин, жашоонун маңызы эмне экенин, Нази сыяктуу кимдир бирөөнүн жетегинде жүргөн адамдарга түшүндүрүү үчүн терс жолго түшкөндөрдү оң жолго чакыруу үчүн акыркы күндөрү жашап жаткан адам болуп чыгат. Жакшылык жана ишеним драманын өзөгү. Нази менен көл жээгинде кумда отуруп, Азиз мындай дейт: «Жанымды кейитпечи, кагылайын Нази». Оор дем алып алып, жакшылык үчүн өлүмгө баруу курмандыкка жатпайт. Бул эзелтен бери келаткан жигиттик, жоокердик парз. Андай болсо, Гитлерди кантип жеңет элек? Тиги досуң экөөң Искендерди айтып, керт башыңарга түшкөн майда барат жүктү көтөрө албай, турмушта кезиккен жамандыктын баардыгын калбырлап алып, ошону ураан тутуп, ошону менен жашайт окшойсуңар. Бирок силердики жаңылыш, жалган турмуш. Менин башыман нелер өтпөдү дейсиң? Айтып олтурсам чачыңа карат. Бирок анын баардыгы чоң жолдогу чоңкул тоскоолдор. Моторуң күчтүү болсо, татаал жолду басып, жаркыраган күндү көздөй зырылдап кете бересиң. Буга эки гана нерсе керек: жакшылыкка ишенүү, анан кайрат. Мына ушундай сөздөрдү айтып жаткан, жаш эле туруп көптү көрүп калган Азиз көл жээгинде Назиге кездешип, аны менен сүйлөшкөн кезде кыз адамдарга ишенимин жоготуп, турмуштан четке сүрүлүп калганын байкайт. Мына Нази болсо балалык аё сезимин сууга агызып кайгыга баткан эле. Ошол кайгысын бул жолу Азиз кайрып берет. Азиздин акыркы каты. Мына ошол кайраттын жана жакшылыкка ишенүүнүн үрөөнүн Назиге сээп кеткен Азиздин акыркы каты да сезимди солк эттирет. Нази, кечинде мага кан куюшту. Ошондон тартып начарлай баштадым. Кыязы акыркы кыйналышым окшойт. Академик Павлов өлүп баратканда ассистентине илимге калтырыш үчүн өзүнүн сезимдерин айтып жатып жан бериптир. Мен андай окумуштуу да, жазуучу да эмесмин. Артымда туяк да калбады. Жок дегенде адамдарга керезимди айтып кетейин дедим. Менин акыбалымда адам турмушту ойлоно берип, философ болуп кетет окшойт. Адам баласы төрөлгөндөн тартып, акыркы демин тартканга чейин жерде калаарлык бир иш аткарышы керек экен. Ал эми ошол максатты аткарып койгон соң, жашоонун көп зарылдыгы жокпу деп ойлойм. Кыязы мындай ой адамдын башына өтө кыйын иш түшкөндө келет окшойт. Мындай абалга чанда бир адам кабылат. Ошондуктан көптөр жашоодогу негизги максатын билбей, күнүмдүк майда чүйдөгө корстон болуп, асманды ыштап жүрө беришет көрүнөт. Дагы бир айтаарым, жер жүзүндө аппак акактай адам жок. Кара ниетсиз турмуш да жок. Бирок ошол жамандыкка жол берген адамдын өзү андан да 10 эсе жаман, 10 эсе зыяндуу иш кылган болот. Бузукулукка жол берген адам андан 100 эсе күчтүү бузукулук жасайт. Адам баласы негизинен ак пейил, жакшылыктан эч качан үмүтүңдү үзбө. Ошондо гана карылык менен күрөшүүгө дармандуу болосуң. Менин өткөн өмүрүм сага күтүүсүз. Нази, айтаарым ошо. Катым бир аз жакшы болуп калды.
Ант корсунгум келбейт. Кош бол, чырагым Назе, менин сүйүүм, мени менен түбөлүккө. Мына ушул кат көрүүчүлөрдүн жан дүйнөсүн козгоп, көпчүлүктүн көзүнөн жашын агызсын, деп Азиздин акыркы жазган каты менен тааныштык. Драманын дүйнө кыдырышынын сыры балдар, 4 адам. Адамдардагы адамдык сезимдерди ойготуучу, жашоонун максатын, милдетин ибараттоочу драма. Анда кыргыздын колорит улуттук өзгөчөлүк эмес, жалпы адамзатка мүнөздүү болгон, улуттук алкактан чыгып турган проблемалар көтөрүлөт. Ошон үчүн ал дүйнөнүн көптөгөн театрларында коюлуп, азыркы күнгө чейин репертуарлардан түшпөй келүүдө. Драматургка жаккан спектакльдер жана аткаруучулар автор өз чыгармасы боюнча Рига шаарындагы Райнис атындагы жана Алмата шаардагы Мухтар Авезов атындагы театрларда коюлган оюндарды жогору баалайт. Ал эми казак актрисасы Фарида Шарипованы мен күткөн, мен көргүм келген аткаруучу деп эсептейт. Мына балдар, пьесаны башкача да жазып көргөн. Марбайжиев 4 адам пьесасынын негизинде Нөшөр новелласын ушундай эле аталыштагы дуэль повестин дагы жазган. Азыр да сахнадан түшө элек. Марбайжиевдин 4 адам драмасы бул көптөгөн актерлордун талантын ачкан. Алардын ичинде Азиздин ролун аткарган Сатыбалды Далбаев жана Имаш Эшимбеков, Искендердин ролун аткарган Болот Шалтаев бар. Дагы деле чыгармага кызыгуу басаңдай элек. Акыркы жылдарда бул чыгарманы Чүй облустук драма театры, Жумгал элдик театр сахнага алып чыкты. Капасты бузуп чыккан драма 4 адам чыгармасы тууралуу 10 факты кездешет балдар. Мына ушул 10 факты туурасында тааныша кетели. Аталышы көп драма. Бул чыгарманын негизи 3 аты бар. Биринчиси Эрөөл деген ат менен чыккан, экинчиси Дуэль, үчүнчүсү 4 адам. Эки жолу жазылган 4 адам чыгармасы. Эң көп театрда коюлган. Театрдын чыгармачылык чабыттоосуна жол ачкан. Жазылыш ыкмасы дагы абдан кызык. Биринчиден, башка драмаларга салыштырганда, мында окуя баяндоочу каарман мен деген тарабынан, башкача айтканда, Назинин сөзү менен өнүктүрүлүп барат. Экинчиден, драмалык диалог тексттердин арасында прозалык түшүндүрмө тексттер берилет. 4 гана адам катышат. Алар 22 жаштагы Нази, анан Азиз, Искендер. Эпизоддук учурда жап-жаш медсестра. Драма кара сүз менен башталат. Каармандары 4 эле адам дедик. Жакшылык жана ишеним драманын өзөгү. Драманын дүйнө кыдырышынын сыры бул 4 адам, адамдардагы адамдык сезимдерди ойготуучу, жашоонун максатын, милдетин ибараттоочу драма. Анда кыргыздык колорит улуттук өзгөчөлүк эмес, жалпы адамзатка мүнөздүү болгон, улуу алкактан чыгып турган проблемалар көтөрүлөт. Ошон үчүн ал дүйнөнүн көптөгөн театрларында коюлуп, азыркы күнгө чейин репертуарлардан түшпөй келет. Пьесанын башкача дагы жазып көргөн. Марбайжиев 4 адам пьесасынын негизи бул ошол эле аталыштагы киновелласын кийин Дуэль деп повестти өзгөртүп жазган. Мына балдар, 4 адам чыгармасы бул аталышы көп драма экен. Бир эле 4 адам боюнча калган эмес экен.
Бул биринчи Эрөл деген ат менен, экинчиси Дуэль, үчүнчүсү 4 адам деп жазылып чыгарылган экен. Бул жерде 4 адам драмасы ошол жердеги адамдардын баягы эмнесин, кызыгуусун жана ошол жашоонун максатын, милдетин өзгөртүү үчүн дүйнөнүн көптөгөн жерлерин кыдырып чыгуу максатында эмне кылган экен, жазышкан экен. Эми балдар, Вендин диаграммасы 4 адам драмасы туурасында Азиз менен Искендерди алалы. Эми Азиз менен Искендердин окшош жактары кайсы жана алардын өзгөчөлүктөрү? Азизди алалы. Рухий жактан тынчы жок, изденгич, абийирдүү, акыйкаттуу, тууралыгына иштен терең ынанган адептүү адам. Бирок аягында эмне кылды? Өз өмүрү дүйнөдөн өтүп, анан көз жумду. Мына балдар, аягында өзүнүн катын жазып, анан Азиз дүйнөдөн кайтты. Искендер эгоист, өзүнүн оюн бербеген, кара жемсөө, өзүмчүлдүккө белчесинен баткан, орой, интеллигенттүүлүгү жок, боору менен сойлогон, пайдакеч коммерсант. Бул дагы Назиге эмне кылды? Туура эмес багыт берди. Эми экөөнүн окшош жактары кандай? Экөө тең драманын каармандары. Экөө тең жашоонун маңызын таанууга үлгүрүштү. Аягында өзүн өзү таанууга, өзү менен күрөшүп, рухий азаптарды эмне кылышты? Чечишти балдар. Мына балдар, 4 адам драмасы бул 4 эле адамдан жазылган, катышкан драма экен. Марбайжиев 4 адам драмасын эмне кылган экен? 3 түрдө жазган экен. Анда эмесе балдар, Марбайжиев туурасында кыскача маалымат ала алдык. Анда эмесе Марбайжиевдин чыгармаларынан окуп, өзүңөр интернет булактарынан кызыктуу чыгармаларынан окуп, таанышып алгыла. Анда эмесе көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сак саламатта калгыла балдар. Көрүшкөнчө.